Урматтуу мусулман бир турган. Ой келиши мүмкүн. Эгер дуа кабыл болот десеңиз, Рамазандын биринчи күнү мен Кудай Тааладан үй сурадым, жер сурадым, же болбосо бизнес сурадым, кабыл болбоду, 30 күн Кудайдан сурадым, жетпедим дешиң мүмкүн. Дуа кылган адам эч качан уткузбайт. Дуанын биринчи дуа Аллах Табарак ва Тааланын бир нерсе сурадың. Перзент сурадың, же мандат сурадың, же башка өзүң ойлогон нерсени. Сенин кылган дуаң асманга көтөрүлөт экен. Көтөрүлгөн кезде Аллах Таала ошо кабыл кылып, сен тилеген нерсеге жетип калышың мүмкүн. Эгер жетпей калсаң, эмне үчүн менин дуам кабыл болбоду деп ойлобогун. Сен суранган дуа асманга көтөрүлгөн кезде жараткан Аллах Табарак ва Таала тарабынан senin жақыныңа, senin ата-енеңе, senin балдарыңа, senin өзіңе, же senin үйіңе, же senin малы мүлкіңе келе жатқан bir қырсық, жаман балені senin дуаң қайтарат екен. Қияматқа чейин ал жерге түшүрбөстөн senin дуаң ошону тосот дейт. Анда сен сураган мандаттан да, сен сураган байлыктан да, сен сураган башка нерседен да жакшыраак bir жаман кырсыктан Аллах Таала сактады. Кээде дуа кылып Аллах Тааладан bir нерсе сурайсың. Дуанын үчүнчү түрү сага Аллах Таала дуа кылган кезиңде дуаң көтөрүлөт экен да. Аллах сага сураганыңды бербеди, же машина же башка. Же болбосо сенин жакыныңа келе турган кырсык да жок экен. Ал дуа Аллах Таала кабыл кылып, о бендем. Аллах Таала өзүнүн илиминде билет сага эмне пайдалуу экенин. Бул дүйнөдө сага балким үй берген жок, балким машинеге жеткен жоксун. Бирок кыяматта Аллах Табарак ва Таала кылган дуаңды, о бендем, сен арзыбаган 50 жылдык 60 жылдык дүйнөдө муну сурадың. Мына ахиретте деп Аллах Таала кыямат күнүндө ошо дуаларыңдын сыйлыгын сага кайтарып берет экен. Ошондон урматтуу мусулман бир турган, Аллах Тааланын уадасы удууни астажиб лакум. Дуа кылгыла, дуаңарды кабыл кылам дейт. Бул уада менин уадам эмес. Бул уада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын да уадасы эмес. Бул уада бул жерде колунан иш келген бир жетекчинин да уадасы эмес. Аллах удууни астажиб лакум. Дуа кылгыла, дуаңарды кабыл кылам, дуаңарга жооп берем дейт. Ал эми Рамазан айында дуа, урматтуу мусулман бир туган. Кереметтүү Куранда аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб уджибу даъвата ад-да'i иза дa'ани фальястажибу ли вал ю'мину би. Садақаллахул азим. Ва иза саалака ибади анни. Ey Muhammad, bendelерим мен жөнүндө сураса, Allah bizge жақын bu akırın söylesek, Allah bizge alыс bir kıykırıp dua kılsak da bendeler Allah yolunda surasa, Allah aytat, o Muhammed, ümmetin men jönünde surasa, aytqın, fa inni qarib, men alarga öte жақынмын, ujibu da'vatad da'i, dua kılgandın duasına cevap berim, biroq şartı var, falyastajibu li, alar da menin çakırgıma cevap bersin, oruza karma dedi, karmagın, Allah Taala tıyıl degen nerseden tıyılgın, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Benim barlığıma, birliğime iman keltirsin deydi. Biz de Allah'ın çakırığına cevap versek Allah bizim dualarımızı kabul kılat. Ramazan ayında فَاِنِّي قَرِيب. Ben bendelerime öte жақынмын deydi.